Ассалаумағалейкум достар, мен универсал командасынан Садық. Мен ошол Урал компаниясы жөнүндө айтып берейин. Башыман өткөн окуяны айтып берейин. Биз калыбек экөөбүз Россиядан Кыргызстанга учуп атканда, регистрацияга бүтүшүнө 10 мүнөт калганда атайын жабып койгон. Бизден кийин кеч калып бир орус кызы келип, ал жөн эле өтүп кеткен, бирок именно биз калыбек экөөбүздү калтырып койгон. 3000 сураган, биз берген эмеспиз. Ошону деп биз 2 ай Россияда карантинде калып кеткенбиз. Мен буну айтайын деген эмесмин, бирок азыркы убакта көпчүлүк биздин кыргыз жарандары ошол Урал компаниясынын көп жабыркалап атат да, жабыркап атат. Ошон үчүн мен бул компаниянын жабылышын каалайт элем. Колдобойбуз достор. Бойкот кылабыз. Бул компаниядан билет албагыла, жабылып кетсин. Мен дагы ошол Урал компаниядан эч кимге сунуштабайм, урматтуу бир туугандар. Себеби 2-3 миң арзан болушу мүмкүн, бирок Россия территориясын өткөндөн кийин берип учканда по-любому алып коет акча. Колуна кармап алган, кичинекей сумка кармап алсаң дагы эле аралаша берет. Вообще тамак бербейт. Кыскасы болбойт. Андай компания бизден жабылып кетишин каалайт элем. Урматтуу кыргыз бийлиги, биз качанга чейин бирөөгө зар болуп жүрөбүз негизи. Мен мисалы өзүм мигрант эмесмин. Кечээ мен Орусиянын Питер шаарына бардым дагы, ошол жерде кыргыз диаспорасы көргөн чоң иштерге катышып келатып, мен буга чейин Урал авиалиниясында жабыркаганмын, мындан 2 жол жабыркаганмын. Биринчисинде 2 килограммдык мага берген конфетине 3,5 рубль алган өткөрүүдө. Экинчисинде рюкзак өткөрүп болгон. Үчүнчүсүндө мен мунусуна багажга бүт барын берип койдум. Ошо багажга араң алышты. Хотя менде 20 килограммдык рюкзак бар болчу, алар 14 килограммчы дагы жок деп атып араң алышты. Өттүк, дютифриден өтүп, уже самолетко учар жерине келгенде, жана тралга келгенде ошол жерден булар башташат. Ютубка келсеңер да турат, толтура ушул Урал өздөрүнүн да орустардын кыйнагандарынча. Ошол жерден келгенде биринчи бир Баткенди келжекен, колунда 6 айлык баласы бар, 2 рюкзагы бар. Мен ошону көтөрүп коеюн деп, бир рюкзагын алып жейин бирөөгө берип койгон экен. Мен бирөөсүн көтөрүп өттүм араң. Өткөргөндөн кийин экинчи рюкзагын көтөрүп койду. Анткени ал бир көрүп турду, берип атканынчы 3,5 рубль бересиң деп туруп алды. 3,5 рубль бересиң деп мен айттым, ошо акчасы ошонун ичинде экен, өтүп алгам уже. Жанында милицияны ойлоп экен, анысы мени нарака дейт, эми баягы бөтөн жерде унча албайт экенсиң. Анан кичинекей рюкзагына 3,5 рубль алды. Анан биздин досубуз эми акыры турат, Денис Кумалзаров. Ошо акырында турса, кезек келгенге чейин сиз что, опоздали? Как опоздал? Я здесь стоял, нет, опоздали или калыңыз деп коет экен, бүт эчтеке кыла албайт экенсиң да. Акыры 5 рубль алды өттү. Биз самолетко чыксак, биз кош койчук да. 150 адам болсо, ошонун ичинен мен санап чыктым. Ошонун ичинен 15ке жетпекени Кыргызстандын жараны экен. Анын ичинен 10 кыргыз, 5-6 өзбек бар экен, биздин жалбат өзбектер экен, 2 оштук өзбек бар экен. Бүттү. Калганы бүт Андижан, Наманган, Фергана, Өзбекстандын жарандары экен. Эми мен мейли аларга арзан экен, бирок ошол түшүнбөдүм, бул кандай, бизге эмне пайдасы бар? Мисалы мен Урал чек ошунчуктан өзбектер жарандары акчаны алып көп берип атат да, биз албай эле коелу. Ошону биз жак ошобой эле коелу. Деп анан мен кечээ представительный звонок кылдым. Кыргызстандан атын айтпай эле коеюн, представитель молодец бала экен. Жетекчисине звонок кылсам айтты, аманеке дейт. Кечирип коюңуз, бизге жиңиз келбесин. Булар да бизге ушундай план коет дейт. Уралдыкы Россиядан туруп. Эмнеге деген план десем, бул жанагындай план. План акча бериш керек экен. Ага биз албайбыз десек, Ошко келип, биздин ушундай жарандардан 180 рубль иштеген экен бир күндө. Мына мигранттар безилдеп калыптыр. Безилдеп эле калган. Эчтеке кыла албайт. Сүйлөсө эле стоп давай деткен бүт жабып салат. Качанга ушинтип жүрөбүз дейт. Билбейм, чара колдош керек бул нерсеге. Урал авиалинияга вообще бойкот жарыялаш керек. Достор, мен кече күнү Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга Урал компаниясынан билет алып учуп келатканмын. Регистрацияга келгенде колумда ноутбугум бар эле. Ошол ноутбукка ручной вклад алып өткөнгө болбойт деп туруп, ноутбукка 3,5 миң сом, 3,5 миң рубль төлөйсүң деп, жөндөн эле 3,5 миң рубль төлөтүп алды менен. Башка компанияларда мисалы ноутбукту ручной вклад алып өткөнгө болот да. И так багажга салганга болбойт ноутбукту. Анан кайсыл жакка алып өтөсүң, туурабы? Негизинен эле ошол Урал компаниясы эң начар компания экен, тейлөөсү да начар, мамилеси да начар, же тамак бербейт, же нормальный тейлебейт, анан акча сурайт. Мен артында бирөө турат эле, регистрация негизи бүтө элек болчу. Мен акырындагы эң артымда турган кишиден дагы жок жерден эле сен кечигип келдиң деп туруп, регистрация бүтүшүнө дагы 10 мүнөт бар болчу. Анан ал кишиден дагы 3,5 миң рубль алып койду жөндөн эле. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу мекендештер, ушул Урал компаниясына бойкот жарыялайбыз достор. Эч кимиңиздер билет албаңыздар ушул компаниядан.
Урматтуу өзгөчө мына жалпы Россияда эмгектенип жүргөн мекендештер, бир туугандар, 1-2 миң кымбат болсо болсун, башка компанияны алыңыздар. Уралда мына айтып атышат, тамак да бербейт. Туура, тамак бербейт. Мисалы кыргыздардын авиатрафиги бар, аш тамагы менен. Орустардын башка компаниясы бар, сонун тамагы менен. Уралда даже сууну да сурап ичесиң да. Ошол Урал бойкот.